Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу адамдар. Билесиңби? Мисалы, баатырчы, рыцарь. Рыцарь деген даспехтери бар да, мисалы, кылычы бар, найзасы бар, зоот, курал жарактары бар, кыл торкосу бар. Ошонун баардыгынын аты бар, ошонун баарын көтөрүп туруш керек, атын багыш керек. Ошол зоот, оор, кылыч, найза, жааларын баарын көтөрүп туруш керек да. Ошондой жүгү бар да, мисалы, баатырдынчы. Ал эми, мисалы, кулдун эчтекеси жок да. Мойнунда эле ошейниги бар, короче, мойнуна таккан кожоюндун мойнуна таккан ошейниги бар, башка эчтекеси жок да. Ошон үчүн кул деген эчтекеси жок, жүрөт да, короче. Эчтеке ответственность жок. Анын буну эчтеке менен кабары жок, кожоюн эмне десе ошону жасап коюп жүрөт да. Ошондой да. Ошондой эле ушу баатыр, мисалы, эр жүрөк жигит баардык проблемаларды көтөрүп жүрөт да. Проблемаларды көтөрүп жүрөт, ар бир проблеманы чечет, түйшүгү бар, бала бакырасы бар, аны багыш керек, антиш керек, минтиш керек, иштеш керек, акча табыш керек, обеспечение кылыш керек, айлана чөйрөлөгүлөрүн баарын. Ошондой да, бул жашоо деген эки жол бар да. Же баатыр болосуң, эркин болосуң, же болбосо кул болуп бирөөнүн айтканын жасайсың да. Ошондой да. Ошондой тандап ал да, короче. Же эркин болосуң, эркин болуп өзүңдүн каалаганыңды жасайсың, өзүңдүн каалаганыңды жасап, каалаган максатыңа жетесиң. Же болбосо кул болуп бирөөнүн айтканын жасайсың да, короче. Бир хозяиниңдин айтканын жасайсың да. Ошондой да. Салам алейкум.